Маанайыңыз өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Булар эмнелерден көз каранды деп ойлойсуз? Албетте ден соолуктан көз каранды. Ал эми ден соолугуңуз эң көп эмнеден көз каранды деп ойлойсуз? Эң көп ден соолукка таасир берген бул биздин тамактануубуз. Биз эмнени жеп жатсак, ошондой болобуз. Начар азыктарды колдонсок, ден соолук начар болот. Пайдалуу азыктарды колдонсок, ден соолук албетте чың болот. Бирок туура тамактанганды биздин азыркы учурда унутуп деле калгандайбыз, көңүл бурбагандайбыз. Бирок туура тамактануу боюнча бир нече эреже бар, сунуштар бар. Аларды аткарсаңар, сиздин ден соолук бир кыйла жакшырат. Бул нерселер балким сиздин жашооңузду дагы өзгөрткөнгө күчү жетет. Элестеткиле, ошол эрежелерди, сунуштарды сактасаңыз, туура тамактануу аркылуу сиз балким спорт менен машыга баштайсыз, өзүңүздү жакшы сезе баштайсыз, маанайыңыз дагы ар дайым жакшы болот. Бул видеодо биз туура тамактануу боюнча бир нече эрежелерди, маанилүү сунуштарды айтып беребиз. Аларды колдонсоңуз, тамактанууңуз жаңы деңгээлге чыгат. Сапаттуу тамактанууга өтөсүз. Ойлошуңуз мүмкүн, азыр баасы кымбат азыктарды көрсөтөт деп. Жок, булар деле бизге карапайым элге жеткиликтүү эле азыктар. Ошондуктан видеонун аягына чейин көрүңүздөр, абдан кызыктуу, пайдалуу жана даамдуу дагы болот. Сиздер менен Ден соолук каналы, бизде жума сайын ден соолукка байланыштуу видеолор чыгып турат. Жаңы чыккан видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн биздин каналга катталып коңгуроону басып коюңуз, анда эмесе кеттик. Башында маанилүү маалыматты айта кетели, кээ бирөөңүздөр ойлошуңар мүмкүн, бул туура тамактануунун эрежелерин өзүлөр ойлоп тапкан го деп. Жок, эрежелерди ВОЗ сунуштаган. ВОЗ при ООН сунуштаган. ВОЗ деген Всемирная организация здравоохранения. Сиздер деле муну уккан болушуңуз керек. Ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жогорку квалификациялуу адистердин жардамы менен реалдуу изилдөөлөрдү жүргүзүп жатып, туура тамактануу боюнча төмөндөгү эреже сунуштарды жыйнаган. Ошондуктан бул маанилүү видеолордун бири. Анда эмесе туура тамактануунун биринчи сунушу бул жеп жаткан тамак аштар ар түрдүү болушу керек. Ар түрдүү дегенибиз, мисалы күндө эле нан, анан чай иче бербей, түрдүү кылганга аракет кылыңыздар. Мисалы, кээ бирөө макарон эле жей берет, кээ бирөө күндө гречка эле жей берет. Мен дагы ушундайлардын катарында болчумун. Кечке эле 2-3 азыкты кайталай берет. Мындай учурда сизге керектүү витаминдер, керектүү азыктардын жетишсиздиги пайда болот. Азыр угуп тургула, бир дагы жалгыз азык адамга бардык керектүү заттарды бере албайт туугандар. Чындык ушундай. Мисалы, картошканы алалы, картошкада С витамини көп. Бирок темир анда таптакыр эле жок. Ал эми нанды алсак, нанда темир бар, бирок С витамини таптакыр жок. Күн сайын адам 5 өсүмдүк жемишти колдонууну сунуштайт. Жеке эле картошка эмес, мисалы капуста кошкула, кызылча кошкула, ашкабак кошкула, чеснок, бадыраң дегендей. Кызылча деп калдык, жакында эле кызылча тууралуу видео чыгарганбыз, кызылчанын ден соолукка таасири жөнүндө. Ким көрө элек болсо көрүп коюңуздар, ал жактан да көп нерсени билип аласыз. Ошо достор, жок дегенде күнүнкү тамактанууңузга эң аз дегенде эле 5 өсүмдүк жемиш кошуп тургула. Алар керектүү ар кандай витамин, микронутриент, минералдарыңыздарды толуктап турат. Жана албетте клетчатка жеп туруш керек. Клетчатка эң көп азык бул капуста. Изилдөөчүлөр эң пайдалуу жер жемиштердин тизмесин дагы чыгарышкан. Ал тизменин башын капуста менен кызылча алган достор. Ошон үчүн капуста менен кызылча эң пайдалуулардын катарында турат. Капуста салат жасап алсаңыз дагы сонун болот. Күн жылууда мындай сатып жеп турабыз, ал эми кышында капуста салат көтсөк сонун болот. Кийинки жашылча жемиштерди күн сайын 500 грамм жеп туруу. Мунун 3төн бири жемиштер болсун, фрукты деп коет го орусча. Мисалы, өрүк, алма, жүзүм дегендей. Ал эми 3төн 2си жерде өскөн жемиштер, овощи. Картошка, ашкабак, кызылча, сабиз, капуста, баклажан дегеле койчу. Андайлар кудайга шүгүр Кыргызстанда бизде бар. Жана чет жактан импорттолгон эмес, өзүбүздөн өскөн жер жемиштерди колдонолу достор. Анткени сырттан келип жатканды билбейбиз кантип өстүргөнүн. Биздин өзүбүздүн жемиштер эң сонун жерде дагы өсөт. Алмабыз, өрүгүбүз бар дагы. Кийинки сүт азыктарын тез-тезден колдонуп туруу. Жеке эле сүт эмес, айран болсун, сыр, сүзмө, йогурт дегендер. Йогурт жеке эле фабрикадан чыккан эмес, өзүңөр жасасаңар дагы туура болот.
Йогуртту үйдөн жасагандын рецептин интернеттен таба аласыз. Бул проблема деле эмес. Йогуртту үйдө колго жасоо баарынын колунан келет. Айранды деле үйдө жасасаңар накты айран болот. Айрандын уюткусун табасыңар, анан сүткө кечинде кошуп койгула. Эртең менен чынык айран даяр болот. Ал эми айранда бифидобактериялар абдан көп. Кийинки жаныбарлардын майын азайтып, өсүмдүк майын көбөйтүү сунушталат. Бирок жаныбардын майын колдонуудан таптакыр баш тарткыла деген эмес, аз өлчөмдө колдонгон туура. Жаныбардын майы албетте адам организмине керек, бирок өсүмдүк майы организмде жаныбардын майына салыштырмалуу 3 эсеге көп болушу керек. Өсүмдүк майынын булактары бул албетте өсүмдүк майлары, күн караманын майы, зыгырдын майы, зайтун майы жана башкалар. Андан сырткары өсүмдүк майы жаңгактарда көп. Эң эле жаңгактын пайдалуусу бул бизде өскөн арстанбап жаңгактары. Грецкий орехи деп коет, эл оозунда ушундай аталып калган, ал биздин арстанбаптын эле жаңгактары. Ошолор алып барып ошо Грецияга тигип алышыптыр. Ал эми эң пайдалуу өсүмдүк майы бул зыгыр майы болуп эсептелинет. Ал омега-3кө абдан бай келет. Бул адам организмине маанилүү майлуу кислоталар болуп эсептелинет. Ал липиддик профилди нормалдаштырганга катышат. Башкача айтканда, холестериндин деңгээлин түшүрөт, мээнин жана иммунитеттин иштешин жакшыртат. Кийинки трансмайларды аз колдонуу. Трансмайлар кондитердик азыктардын көпчүлүгүндө колдонулат. Фабрикадан чыккан колбаса, сосиска, ар кандай түшүнүксүз котлеттерде. Эгерде эт жеп жатсаңыз, көбүнчө басымды ак этке жасаңыз. Тооктун филеси, индюк, өрдөк дегендердин эттерине кызыл этти азыраак жегиле деп сунуштайт. Ал эми балыктын эти эң пайдалуу эттердин бири. Балыктын майлуу эти болсо андан дагы сонун. Жана албетте бул жерден белоктун организмге маанилүүлүгүн унутпашыбыз керек. Белогі көп азыктар бул ак этте, балык этинде. Ак эт деген эми канаттуунун эти жөнүндө сөз болуп атат. Ак эт эми мисалы уйду, койдун эти кызыл болуп турат го. Ак эт деген мисалы тоок, индюк, өрдөк дегендердин эттери жөнүндө сөз болуп жатат. Андан тышкары жаңгактарда белок көп, буурчактуу өсүмдүктөрдө фасоль, горох дегендей, жана албетте сүт азыктарында. Кийинки бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму шекерди аз колдонууну сунуштайт. Эң эле биринчи бул тазаланган рафинированный шекерди. Ал эми биздин жеп жаткан ак шекер рафинированныйлардын катарына кирет. Супермаркеттерде, дүкөндөрдө сатылган ар кандай таттууларды сатып алганды токтотушубуз керек. Азыр кээ бирөөңүз айтасыз, шекерди колдонбосок чайды кантип ичмек элек деп. Биз жеп жаткан шекерге алмаштыргыч тапсак болот. Бул тростниковый сахар деп коет. Кыргызча аталышын чынында билбейт экенмин. Ким билсе жазып коюңуздар, ошол шекерди колдонсок болот. Ал кант кызылчасынын шекериндей зыяндуулугу өтө чоң эмес. Биз жеп жаткандай аппак шекер эмес, анын түсү күрөң болуп кетет. Кийинки суюктук колдонуу. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму күн сайын адам 2 литр суу колдонуусун айтат. Бул жакта суу деселе сок, шорпо, кофе же дагы башка суюктук боло берет деп элестетип албагыла. Бул жакта эч нерсе кошулбаган таза суу жөнүндө кеп болуп жатат. Негизи эле күнүңүздү кичине жылымык 1 стакан суу менен баштасаңыз эң сонун болот. Турганда эле тишиңерди жуугандан мурун жылымык 1 стакан суу ичип коюңуз. Бул ыкма кандай эффекттерди берет, өзүнчө чоң видеобуз бар, аны дагы көрүп койгонду унутпаңыз. Жана ошондой стакандан эртең мененкиден сырткары 10ду ичсеңиз болжол менен ошол 2 литр болот. Эми 2 литрди эртең менен деп элебиз, ошо 1 күндүн ичинде. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тузду колдонгонду көзөмөлдөөнү чакырат. 1 күндө 5 граммдан ашырбай. Негизи эле жасап жаткан тамактарыңарда аябай туздобоону чакырат. Ансыз деле азыр дээрлик бардык тамакка туз кошулат жана туздуу тамак жеп көнбөөгө чакырат. Канчалык туздуу нерсе көп жесеңер, тузга көнүп калат экен адам. Ошон үчүн аз колдонгонго өтөлү. Тузду көп колдонуу негизи эле зыяндын зыяны. Алкоголдук ичимдиктер. Бириккен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму спирт ичимдиктерин жаш оңордон алып салууну сунуштайт. Ден соолукту эң бат ушул алкоголдук ичимдиктер талкалайт. Исламда дагы болбойт, тыюу салынган. Кийинки тамакты кандай түр менен жасап жатабыз, аны дагы көзөмөлдөөгө чакырат.
майга күйгүзүп кууруп бышыргандан алысыраак болууга чакырат. Күйгүзгөнгө караганда сууга бышырсаңар же булга бышырсаңар азык пайдалуу болуп бышат. Витаминдери дагы өлбөйт. Бул жактан микроволновка жөнүндө айта кетиш керек. Кээ бирөөлөр айтат, микроволновкада бышырса дагы витамин же дагы башка заттар жок болуп кетет деп. Бирок Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму микроволновкада бышыруунун зыяны жоктугун айтып келет. Кийинки жана аякы салмакты көзөмөлдөөгө чакырат. Эгер ашыкча салмак көп болуп кетсе, басымга тиешелүү оорулар пайда болушу мүмкүн. Жүрөк кан тамыр ооруларын чакыра алат, онкологиялык ооруларды дагы. Бул тастыкталган. Ал эми биздин салмак тамактануубуздан көз каранды жана физикалык активдүүлүктөн көз каранды. Эгерде сизде азыр ашыкча салмак болсо, аз калориялуу тамактарга өтүңүз жана физикалык көнүгүүлөрдү жасоону баштаңыз. Дүйнөлүк бириккен саламаттыкты сактоо уюму туура тамактануу боюнча эң негизги сунуштары ушундай достор. Эми комментарийге сиздер жогоруда айтылган сунуштардан кайсыларын колдонуп келесиз, жазып коюңуз. Мына ушундай бүгүн дагы маанилүү маалыматтар болду. Сиздер менен баякы эле Ден соолук каналы болду. Кийинки көрсөтүүлөрдө жолукканча сак саламатта, ден соолукта болуңуз. Азыр кыш айлары болуп атат, жылуу кийинип жүрүңүз.